Өткөн жылы өлкөдө онкологиялык илдеттерден 120 аял көз жумса, көкүрөк рагынан 93 аял каза болгон. Каражаттын тартыштыгынан жана тийиштүү шарттардын жоктугунан өлкөнүн алыскы аймактарында жашагандар оору өрчүп кеткенде гана кайрылышууда. Өндүгү прогресс фракциясы бул маселени көтөрүп, аймактардагы аялдардын саламаттыгы жана онкологиялык оорулар боюнча отчет укту. Жыйында фракция тарабынан өкмөткө бир катар талаптар коюлду. Жыл сайын дүйнө жүзүндө 1 миллиондон ашуун аялдан көкүрөк рагы аныкталат экен. Мындайча айтканда, ар бир 8-чи аял бул дартка чалдыгат. Адистердин айтымында Кыргызстанда дагы жыл сайын көкүрөк рагынан каза болгондордун саны өсүп жатат. Андыктан Дени сак аял, Дени сак үй бүлө коомдук фонду буга чейин тегерек стол уюштуруп, бул көйгөйдү Өнүгүү прогресс фракциясы өзүнүн отурумунда көтөрүп чыгуусун сунушташкан эле. Бүгүн аталган фракция саламаттыкты сактоо министрлигинин жана тийиштүү тармактардын өкүлдөрүн чакырып, аялдар арасындагы онкологиялык оорулар тууралуу маалыматты угушту. Өзүңүздөр билесиздер, канча жылдан бери көп көңүл бурулган эмес да. Мына акыркы эле 2-3 жылда мына көңүл бурулуп, кичине бир алдыга жылдар бар да. Бүгүнкү күндө өкмөт тараптан көкүрөк рагы менен чалдыккандарга жылына болгону 365 сом бөлүнөт экен. Өлкө боюнча болгону ооруну аныктоочу 3 гана аппарат бар. Мы понимаем, что первое направление — это кадры и это оборудование, да, которых у нас не хватает ни кадров, ни оборудования. Аталган илдет көбүнчө айыл жергесиндеги аялдарда көбүрөөк кездешип жатыптыр. Анткени алыскы аймактарда жашаган аялдар өз убагында текшерүүдөн өтпөй, оору өрчүшүп кеткенде гана адистерге кайрылат. Андыктан дарыгерлер көкүрөк рагынын алгачкы 2 стадиясында гана дарылай ала тургандыктарын айтышты. 40% уже кеч аныкталгандар да. Буларды коллегам айткандай, уже операцияга да алышпайт. Онкологиялык илдеттер менен ооругандардын көбү кыйналып каза болуп жатышат, дейт Талайгүл Сабырбекова. Анткени оору күчөп жатканда аны жеңилдете турган дары-дармектер өз убагында берилбей жатат. 2016 жылы 3585 адам рактан кайтыш болду. Ошонун 80% ар кандай болевой синдромдон кыйналышат. Биздин эксперттер санап чыкканда ушул адамдарга морфин керек. Биздин талабыбыз ушундай эмелер менен санаганда 16-18 килограмм морфин биз использовать этишибиз керек да. Кыргызстанда 470 грамм гана использовать этилет. Эмне үчүн? Эмне себептен? Себеби деген абдан көп барьерлер бар. Доктурлар аны жазып бербейт, морфинди убактысында бөлүнбөйт. Адамдар кыйналган боюнча, пытка боюнча кайтыш болуп атат. Бул даже система здравоохраненияда пытка деп айтылат. Жеке клиникаларды ачып, дарылап жаткандарга лицензиялардын берилиши туурасында дагы маселе көтөрүлдү. Белли болгондой, элдик дарыгерлер дагы бүгүнкү күндө рак илдеттеринен жабыркагандарды дарылайбыз деп, алардын колунан каза болгон учурлар катталган. Рак молочной железы боюнча кайрылып, ал бир операция жасап, анан каза болуп калды да. Анан албай мен кыргызча дарылайм деп эмдом окуй бериптир. Тигишилер ишенип ошо акчасын бере берген. Анан каза болгондон кийин эми бул Кудайдын айтканы деп ошондой жыйынтыктарды чыгарып койду. Эми ошондой лицензиясы бар экен да. Ошондойлор менен кандай иш алып барып атасыздар? Биринчиден бул медик эмес да, биолог бул. Анан саламаттык сактоо министрлигинен лицензия берилген эмес. Жанагы обезболивающий боюнча. Бул алыш өзүнчө эле проблема экен. Мына биз депутаттар ушу келишет, чалып койчу главврачка деп. Главврачка чалсаң анан бир кыймылдайт экен. Көкүрөк рагын аныктай турган аппарат бир гана Ош жана Бишкек шаарында орун алган. Ал эми улуттук онкология борборундагы жабдыктардын көбүнүн эскилиги жеткен. Адамдын өмүрү бул эң ыйык нерсе да. Андан бир жогорку баалуулук жок да, ден соолук өмүр турабы? Анан биз ошол нерсеге акча аясак, ошол жерде анан жүрсөк кредит издеп, карызга шприц берип турчу, баягындай стекла берип тур, холодильник берип тур, уят. Оорукчан эгер больницага барган болсо, азбы көппү акча берет. Туурабы? Ошондой официалдуу кылып эле, прескурантты коюп эле. Азыр онкологиядагы оорулар прескурант цен боюнча фомско өтүп, ошо цена боюнча ошо төлөшөт да өздөрү. Азыр 1-майдан баштап баардыгы кирет да. Гемодиализ маселеси боюнча кандай болуп атат? Канча миң аз бизде жаран кезекте турат? Кечээ күнү биз комиссия өткөрдүк. Азыркы жаран 17-жылы кезекте такыр бир да адам калаган эмес да, баарын киргизгенбиз.
Саламаттыкты сактоо министринин өкүлдөрү бардык маселени каражатка алып келип такашты. Бирок Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев каржы министрлигин бул илдеттерге акча табуусун талап кылды. Аз эң негизги мен түшүнүгүм боюнча эрте аныктоо боюнча лабораториялар керек, адистер керек экен, бүт шарттар керек экен. Ошол канча керек акча? Айта алабызбы ушуну? Барбы мындай программа? Бир мындай бюджет эсептеп, стратегия деген. Бул онкология азыр фонд аркылуу каржыланат. Жанагы бөлүнгөн акчанын 3 миллиарды саламаттык сактоо министрлиги аркылуу, калган 12 миллиарды фонд аркылуу. Азыр айтабыз, акча каражат жок деп атасыңар. Акча каражат бар. Дагы бир жолу айтып кетейин. Акча каражат бар. Туура эмес жака колдонуп аткан Минфин туура эмес колдонуп аткан акчаларды туура эмес жака багытталган көп булактар бар. Мына 165 миллион кан диабет сахарына берип атыптыр. Эмне үчүн биз онкологияга бере албайбыз? Эмне үчүн бере албайбыз? Уже мына экинчи орунга келип калыптыр. Жүрөк кан тамыр оорудан кийин онкология болуп калыптыр. Чечиш керек маселени. Конкреттүү түрдө чечиш керек, все бүттү. Бизден эмне жардам? Биз жардам берели. Мыйзам, бюджет тиги карап атканда ушунун баарын айткыла бизге. Фракциянын отурумунун соңунда өкмөткө бир катар сунуштар берилди. Алардын ичинде өкмөттүн улуттук стратегиясын иштеп чыгуусун, бюджеттеги каржылоонун артыкчылыкту карап, мобилдик медициналык текшерүүлөрдү аймактарда жүргүзүү жана бул көйгөйдү жалпыга маалымдоо каражаттарында кеңири чагылдыруу каралган. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.